Айт намаз жылына 2 жолу окулганына байланыштуу көпчүлүк адамдар унутта калтырып коет. Кандай окуйлат эле деп бир аз жаңылып калыш ыктымал. Аллахым 2 рекеттүү ороза айт намазын окууну ниет кылдым. Бардык такбирлерин кошуп, бардык такбирлери менен деген. Жүзүмдү кыблага караттым, ушул имамга уюдум. Халисан лиллахи таала Аллаху акбар дейсиз. Субханак Аллахума ва бихамдик ва табарак асмук ва таала джаддук ва ла илаха гайрук. Аллаху акбар дегенден ушул сананы окудук. Сана окулуп бүткөндөн кийин анан эмне кылабыз? Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп ушинтип 3 жолу такбир айтылат, үркүгө кетип калбаш керек. Анан кыраат кылат имам, рүкү саждага барабыз. Экинчи рекетте Фатиха, Дамму сүрөдөн кийин 3 жолу такбир айтылат. Аллаху акбар, 2 кол 2 жанга ташталат, кол байланбастан. 3 жолу такбир айтылып, анан 4-сүндө анан үркүгө кетирет иншалла. Ошол айт намаз окулуунун тартиби.